Жалпы салам, менин атым Милана. Мен сиздерге түшкө кирбеген жоругумду айтып берем. Баары адаттагыдай эле күнү башталды. Мен тарыхка кызыгарым жана шаарыбыздын тарыхын эң сонун билеримден баштайын. Бир күнү шаарыбыздагы белгилүү блогер мени түз эфирге чакырып калды. Блогердин роликтерин мектептегилердин баары, ал турмак дүйнө жүзүндөгү көп адамдар көргөндүктөн сүйүнүп макул болдум. Түз эфирден мектебибиздин тарыхын айтып бермекмин. Мен тааныгандардын баары түз эфирди көрүшмөк. Таң эртеңден баштап эле мага ийгилик каалап, даярсыңбы деп сурап жатышты. Үйгө көңүлдүү келип, ноутбуктан блогер менен жазыштым. Анан качан башталарын күтүп жаттым. Мени бүгүн баары көрө турганын эстеп, өзүмдү иретке келтирмек болдум. Убакытты өткөрүп жибербеш үчүн ноутбукту ваннанын жанына столго койдум да, күзгүгө каранып оюнуп баштадым. Аябай толкундандым. Чалууну өткөрүп жибербейин деп коркуп жаттым. Сайра, салам. Чалуу келгенде айтып кой деп ойлонбой айттым да, күзгүнүн астында көзүмдү кандай боешум керектигин ойлонуп турдум. Убакыт жакындаган сайын толкундом күчөдү. Бир убакта колум калчылдап кетип, жалтыракты бетиме төгүп алдым. Башы көзүмдүн баары жалтырап эле жатып калды. Жууп салыш керек эле. Үстүмдөгү кийимди чечип душка кирдим. Штораны жаап, жылуу суунун астында турдум. Жылуу суу ушунчалык мени тынчтандырат дейсиң? Душта ырдаганды жакшы көргөндүктөн сүйүп ырдаган ырымды ырдап кирдим. Ырдап өтүп сүлгүгө орондум да штораны ачтым. Ноутбуктан мени Сайра карап турган эле. Мына түз эфирдин башталышы. Күтүүсүздүк деди. Мен ордумда каткан боюнча калдым. Биз менен миңдей адам бар. Мен адаттагыдай эфир болобу дедим эле. Бирок сенин ырың 3 мүнөттүн ичинде ушунча адамды чогулта алды. Балким дагы ырдап бересиңби деди. Мен душта шторанын артында жалаңач ырдадым. Баары көрүндү болуш керек. Мына уятсыздык. Ваннанын полуна жата калдым. Милана, кайда кеттиң? Деп блогер чакырды. Көзүмдү көтөрүп комментарийлерди окуп баштадым. Жакшы ырдайт экен. Кооз сүлгөн. Шторанын артында ырдабай эле койбойбу? Дагы ырдап берчи. Сүлгүңдү алып сал. Эмне үчүн башыңа шапочка кийген жоксуң? Мектепте жоош элесиң го? Комментарийлер жазыла берди. Баары көргөнүн түшүндүм да ноутбукту жаап салдым. Ата-энем келгенде ваннанын полунда жатып алып ыйлап жаткам. Кандайча мындай болуп кеткенин, кантип чалууну укпай калганымды, эмнеге Сайра байланышты кошконун, менин ага эмнеге керек болгонумду элестете албай жаттым. Мектепке кантип барам? Баарынын көзүн кантип карайм? Атам уктоочу бөлмөгө көтөрүп кирип, апам үстүмдү жаап тынчтандырганга аракет кылышты. Акыры тез жардам чакырып, ийне сайгандан кийин уйкуга кеттим. Эртең менен комнатамдан чыгуу тозок болду. Ата-энемди кантип карайм? Бирок алар мага келип тынчтандырганга аракет кылышты. Кайрадан ыйлап баштаганымда чай беришти. Кайрадан уктап калдым. Ойгонуп телефонумду күйгүздүм. Агөрөкчө күйгүзбөй эле койбой, телефонумда толтура билдирүүлөр, тартылып алынган видео мессенджерден, почтамдан, WhatsApp'тан келиптир. Соцсеттерге да чыгып кетиптир. Одеялга оронуп алып кайрадан ыйлай баштадым. Кечинде ата-энем мектептин психологу менен келишти. Ал мени менен көп баарлашты, бирок менен сүйлөшкүм келбей турду. Телефонумду алып коюшту. Ата-энеме бул тема боюнча сүйлөшпөгүлө деп, психолог күнүгө мени менен иштемей болду. Күндөр өтүп жатты. Ата-энем мени көргөндө сүйлөшүп жатышканын токтотуп, унчукпай калышат. Баары жаман экенин сезип жаттым. Ата-энем мени башка мектепке котурмой болушту. Ошол күнү менин ырдаганымды телевизордон берди. Көрсө ролик бир жуманын ичинде миллион көрүүчү топтоптур. Мен эми башка мектептерге да окуй албай калам. Өлкөбүздүн баарына уят болуп турмун. Кечинде күндөгүдөй эле психолог келди. Бул жолу жалгыз эмес, эркек киши менен. Эмнеге аны ээрчитип келгенин билбедим. Бирок ал мени көрүп абдан сүйүндү. Жинал, мени менен кетесиң. Абдан белгилүү музыкалык шоунун пробасына катышасың. Сенин душтан ырдаганың мага абдан жакты. Атайын сен үчүн борбордон келдим. Көптөн бери сеникиндей таза жана күчтүү үндү уга эле келем. Азыркы болуп жаткандарга көңүл бурба. Жакында жылдыз болосуң. Баары унутулат, деди. Азыр кулисанын артында финалга чыгууга даярданып турам. Эми бир ырдан кийин менин жеңишим же жеңилишим билинет. Жашоомдо мен уттумбу же утулдумбу, кандай дейсиздер? Оюңуздарды комментарийге калтырып, класс басыңыздар. Биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Салам, менин атым Камила. Менин азыркы келбетимди көрүп, мурда бет түзүлүшүм башкача болчу десем ишенбешиңер мүмкүн. Ооба, бетим кыйшак болчу. Тиштенүүм туура эмес болгондуктан. Азыр болсо ал оңолгон. Бирок туугандарым менен мамилем, ден соолугум бузулган. Мен кичинекей кезимде ата-энем менен аварияга учурагам. Апам каза болуп калган.
Атам бул нерсени эптеп жеңип чыккан. Мени чоңойтуш керек деп эле өзүн колго алган. Аварияда менин бетим катуу жабыркаган. Врачтар бетимди жамачылап тигип чыгышкан десем болот. Чоңойгон сайын шрамдар кетип калган. Бирок тиштенүүм туура эмес болуп оңолгон жок. Тиштерим орсоюп, Warcraft'тагы Оскалдыкындай эле болуп калды. Азууларым кыйшыйып, күлсөм эч жарашчу эмес. Анын үстүнө жагым да кыйшак. Кичинекей балдар мени көрсө коркуп ыйлашчу. Чоңдор болсо кечке жалдырап карашчу. Башында мунун баарын түшүнчү эмесмин. Кийин анан түшүнүп, көп күлбөй, өзүмдү кармап калдым. Күлсөм дагы оозумду жаап күлчүмүн. Бирок бул деле бир кызыктыдай көрүнчү. Бул нерсенин плюстары деле бар болчу. Хэллоуинде көп убара болчу эмесмин. Зомбинин костюмун кийип туруп, тишимди кызылга боеп алчумун. Элдин баары коркуп жатып калчу. Атам бул нерсеге маани берип, экөөбүз врачка бардык. Врач менин жагымды көрүп, мындай тиштенүү менен брекетти эң аз дегенде 7 жыл тагынышым керек деди. Эмне кылмак элем? Мен брекет тагынып баштадым. Ал менен анча монстр болчу эмесмин. Убакыт өтүп жатты. Тиштенүүм дагы оңоло баштады. Мен сүйүнүп баштадым. Бул убакыттарда кыздар балдар менен сүйлөшүп башташат, а мен брекет менен аябай уялчумун. Андан дагы атам апамды жоготкондон бери мени башкаларга аябай кызганчу. Ошондуктан балдар менен жолугушканда анын көзөмөлүндө болушубуз керек болчу. Аларга катуу мамиле кылчу. Жолукканда дароо канчалык деңгээлде олуттуу мамиле кылат, ата-энеси ким болуп иштейт, өзүнүн алдыдагы пландары кандай деп сурамжылап баштачу. Мындай сурамжылоодон кийин тиги балдары качып баштачу. Мен атам менен урушуп жүрдүм. Бирок ал укчу эмес. Ошондо мен апам антмек эмес дедим. Атам үчүн апам эң ыйык киши болчу. Ошондуктан апам жөнүндө айтылган кандайдыр бир нерсе аябай таасирдүү болчу. Атам макул деди. Бирок өбүшүү тууралуу бир намек дагы боло турган болсо, сен менин кызым эмессиң деди. Бул бир четтен ультиматумдай эле болду. Бирок атам үчүн бул нерсе абдан чоң кадам болчу. Мен бул ультиматумга бир ууртам эркиндик болсо дагы макул болдум. Мен дароо жигит издеп баштадым. Мага бир бала жагып калды. Ал жакшы окуучу, олуттуу, өзүн жакшы алып жүрөт. Жакшы күйөө болору дароо көрүнүп турат. Ал өзүн галанттуу алып жүрөт. Мага ошонусу дагы аябай жакчу. Бир жолу биз экөөбүз жакшы көргөн кафеде отурганбыз. Мен бир нерсени айтып берип жаткам. Ал болсо күлүп коюп, мени угуп отурган. Мен айтып берип жатып салат дагы жеп алгам. Салат жалбырагы тишиме тыгылып калыптыр. Мен болсо байкабай калыптырмын. Арген бул нерсени байкаптыр. Бирок джентльмен болгондуктан күлкүсүн кармап чыдап отуруптур. Мен болсо мен айтып берип жаткан окуя күлкүлүү болуп жатат деп дагы катуураак үн менен айтып баштадым. Тиги тыгылып калган жалбырак мен сүйлөгөн сайын ар бери чайпалып жатыптыр. Арген чыдабай кетип каткырып жиберди. Анын дагы брекети бар экен. Мына ошон үчүн ал дайыма өзүн кармап жүрчү экен. Экөөбүздүн окшош жактарыбыз мен ойлогондон дагы көп болуп чыкты. Анын тиштенүүсү кичинесинен эле туура эмес болуп, брекет тагышыптыр. Аны мектепте шылдыңдашып, балдар менен мушташып, анан башка мектепке көчүп кетүүгө аргасыз болуптур. Ал жаңы мектепке келгенден кийин ушундай олуттуу болуп калыптыр. Ал менин брекеттин бар болгонун билчү эмес экен. Менин тиштенүүм оңолуп калган үчүн мен брекетти оңой жашыра алчумун. Андан кийинки 3 саат сүйлөшүү жалаң брекет жөнүндө болду. Мен ошондо аны толугу менен сүйүп калганымды билдим. Атам менен тааныштырыш керек деп ойлодум. Атама аябай жакты. Ал экөө бири-бири менен бат эле тил табышып кетти. Арген атамдын баардык суроосуна жооп берди. Атам ал менен жолукканга макул болду. Бирок анын шарты күчүндө экенин айтты. Жада калса үйгө келе берсе болот деди. Менин бөлмөмө дагы. Бирок ал дароо такылдатпай кирип келчү. Биз сүйлөшүп отурганбыз. Анан Арген француздарга антип өбүшөрүн көргөзөм деди. Мен макул болдум. Биз өбүшүп баштадык. Андан дароо эшиктин үнү угулду. Биз тура калалы десек, брекеттерибиз бири-бирине илинип калды. Атам бөлмөгө кирип келди. Биздин ооздорубуз жабышып турганын көрдү. Камила, Камила деп кыйкырды. Мен колумду кыймылдатып бир нерсе сүйлөйүн деп жаттым. Бирок сырттан бизге тоскоол болбо деп жаткандай көрүндү окшойт. Атам дагы жинденип, бизге келип Аргенди желкеден алып, эшик жакка тентек мышыкты ыргыткандай эле ыргытты. Ошондо бир нерсенин үнү угулду.
Анан мага келип кыйкырып баштады. Ал ишенсе, мен аны тоготкон дагы жокмун. Ага эч ким мындай мамиле кылган эместигин айтып урушуп жатты. Мен болсо ыйлап отурдум. Ал чынында туура айтат. Свадьбага чейин чыдай турсам болот болчу. Эртеси күнү мен Аргенге эптеп чалдым. Ал аябай капа болуптур. Врачка барыптыр. Атам аны жулкулдатканда брекетинин бир нерсеси чыгып кетиптир. 1 жылдан берки прогресси артка кетиптир. Эми кайрадан оңдош керек экен. Бир топко чейин сүйлөбөй турду дагы. Биз сүйлөшпөй эле турганыбыз жакшы деди. Мен кечирим сурап жаттым. Ал болсо врачтар чакырып жатат деп телефонду коюп салды. Ошондон бери биз сүйлөшө элекпиз. Атам экөөбүздүн мамилебиз дагы бузулду. Ал мени менен сүйлөшчү эмес. Кыска эле суроолорду берип койчу. Бир нече айдан кийин менин брекетимди чечишет. Тиштенүүм дагы оңолуп калды. Бирок бул нерсе мени кубандырган жок. Мен эң жакын адамдарым менен болгон мамилемди буздум. Стресстин айынан дагы гастрит пайда болду. Кечкисин уктай албай кыйналам. Анан антидепрессанттарды ичип, диета кармап жатам. Мына ушундай менин окуям. Каналга катталып ой пикирлериңерди жазып койгула.